Адамдардын бирин кетирип экинчисин кое бергенден эч нерсе өзгөрбөйт. Сандарды орун алмаштыргандан сумма өзгөрбөгөн сыяктуу. Баалуулуктарды да өзгөртүш керек. Эмнени баалайсың, эмнени жакшы деп эсептейсиң, эмнени жаман деп эсептейсиң. Бийликке болгон мамилени өзгөртүш керек. Жарандарга мамилени өзгөртүш керек. Дүйнөгө карата мамилени. Эгерде бир баалуулуктар системасы, маданият, салт жакшы түшүн бербесе, андан өзгөртүш керек. Өзгөрүлбөй турган эч нерсе жок. Жөн эле ушул биздики ата бабам ушундай кылды деп жүрө берген болбойт. Иштебеген нерсени жакшы нерсе менен алмаштырыш керек же өзгөртүш керек. Мен саясатчы болгум келбейт, бирок ушунча жылдан бери саясат болуп атат, адамдар келип атат, кетип атат, эч нерсе жок. Демек, маселе эрежеде жатат. Кандай жол менен келип атышат алар? Кимдер келип атат? Кантип тандалып атат? Кимдер отурат? Менимче мафия отуруп калды азыр. Алар жаңы күчтү киргизбейт. Алар өздөрүнө ылайыктуу эреже жазып алышкан. Ошондуктан киргизбейт. Ал мафияны алмаштырсаң, дагы бир мафия кирет. Ошондуктан эреже өзгөрүш керек. Эреже өзгөрүш үчүн ар бир адам кыргыз жаран баалуулуктарды өзгөртүш керек. Анткени ошол баалуулуктардын булагы ушундай адамдарды бийликке алып келип атат, ушундай эрежелерди түзүп атат. Ошол баалуулуктардын булагын кайра карап чыгыш керек өзгөртүш керек. Иштебеген нерсени көтөрүп жүргөндөн эмне пайда? Азыр ак үйгө кире албайт эч ким, мисалы үчүн. Министрликтерди шайлоодо фракция өздөрүнүн адамын коет, анткени саясат чабыш керек. Мисалы үчүн билим берүүдө алсак, билим берүүгө өзүнүн бир кишисин коюш керек. Ал киши билим берүүгө тиешеси барбы, жокпу, эч ким баш ортпойт. Өзүнүн кишиси болсо болду. Анан кийин эле аягында ушинтип жаңжал болуп жатып калабыз. Туура эмес. Жана мен айткандын баарын өзгөртмөйүн эч нерсе алдыга жылбайт, жок болобуз.